Урматтуу багбандар, bir 2 жыл болуп калды, 3-cü жыл. Картошка егүүнүн bir жаңы методун пайдаланып келем. Катуураак сүйлөйбүз. Бул метод мульчирование деп айтылат экен. От слова mulch англис тилинен кыргызча так которгондо сактануу деген сөздү билдирет экен. Бул кандай метод? Бул жалкоонун методу экен да. Егип туруп картошканы жайлоого кетип каласыз, келсеңиз пишип калат экен. Эч кандай чаппайсыз, сугарбайсыз, эчтеке кылбайсыз. Мына канат көрсөтсөм болот. Мен ушуну 1 апрель күнү эккенмин. Кийинки адамдар мындай атайын кызыккандар келсе, дыйкандар келсе көрсөтөйүн. Эмени ошол күнүн точно айтайын деп 1 апрель егип эсимде калган ошол. Мына бүгүнкү күнү мен 1 ай канча болот ошондо? 1 ай 3 күн болобу? 1 ай 3 күн. 1 ай 3 күндө менин картошкаларым чыгып калды. Эми бул жерде кечеги жааган кар дагы кыйла өзүнүн таасирин тийгизди. Биринчи чыккандары үшүк алып кетип, кар экинчи чыкты. Бул метод кандай метод? Жердин аябай күчтүү жер кыласыз, асты. Аябай жерди күчтүү кыласыз. Анткени ушул үстүндөгү мынау кашекти тээп чыккыдай болсун картошка. Ошондуктан жерди аябай күчтүү кыласыз. 35-40 сантиметрден эге бересиз. Жөөктөй кылбайлы. Башаламан кылып эле 35 айланасын 35-40 сантиметрден эге бересиз. Егип туруп, эккенде, кадимки картошка эккенде 20 сантиметр топуракка эгесиз. 20 сантиметр. Чукурдукка. Егип туруп, үстүнө 35-40 эми ысык жерлер болсо, 50 сантиметрге чейин таштап, кашекти таштап саласыз үстүнө. Кадимки биз пайдаланган кашек. Эгерде ошол кашек баягындай малдын астында калып тебеленип, баягындай кандай десем, сыланып калган кашек болсо, андан дагы жакшы. Анткени анын составында витаминдер көп, секин жамыр жааганда тамчылап керектүү жерине барат. Чыгат картошка болду. Эгерде суу куяйын десеңиз, нымдуулук 50-60 сантиметр оңойлук менен эме мындай кургап кетпейт. Башка чөп деле чыкпайт. Анча-мунча чыкса таштап коесуз. Болду. Жайлоого кетип каласыз, келсеңиз картошкаңыз пишип болот. Кандай сорт эгилет дейсиздер? Кандай сорт болбосун эгиле берет. Бирок күчтүү, жаңы урук болгону жакшы. Айтмакчы, картошканын уругу жөнүндө сөз болуп калды. Сиз картошкаңызды 3 жылда алмаштырып туруңуз. Мен ушул алайда канча жылдан бери ушул картошканы эгип келем. Сиз картошканын уругун 3 жылда алмаштырып туруңуз. Азыр эми толуп атат. Анда мен азыр башымда эле айланып калды, кайсы сорту айтканга. Мына аябай эле мына биз жергиликтүү бир байыт урук деп бир кызыл картошкалар жүрөт. Бул деле аябай жакшы, бирок азыр акыркы мезгилдерде бул картошканын уже сорту кандайдыр бир өзүнүн кубатын жоготуп койгонуна ынанып жүрөм. Мүмкүнчүлүк болушунча картошканы 3 жылда бир аз акчаңыз кетет. Күздө мисал үчүн 100 килограмм картошканы 15 сомдон деле сатып берип, ошол акчаны коюп
жазгамал 30 сомго 50 килограмм беркинде жаң урук алып туруп эгип алганыбыз оң болот. Ушул жерден эми ушунда сиз айтышыңыздар мүмкүн, канча түшүм аласыз. Былтыркы жылы где-то ушул жерден канча метр балдар айткылачы, канча метр чыгат? 15 метр деп коёр эле. 70 килограмм картошка алдым. 15 метрден 70 килограмм картошка. Канча гектар? Бул жагы 1,5 метр. Bir kaptan көбүрөөк алыпсыз, а? Uzunluğu 15 metre. 70 kilogram aldım. Bu жерге 20 kilogramda gittim. Ankeni bu emekende 40 santimetreden koyup gidiyor etkisinden. Şu 20 kilogram yok 20 емес. 12 kilogramda aldım. 70 kilogramda kartoşka aldım. Bu жердин дагы bir айырмасы наркы жерге караганда бұл жердің картошкасы даамдуураак дагы болот экен. Эми бул методду кимдерге сунуштайм? Көбүнчө айрыкча баягы суу жок жерлерге. Мына биздин күнгөй деп коет. Ошол жердегилерге айрымдары мына Нышан агайлар, мен Мырзадыл деген иним бар, ошолор пайдаланышып, кана, кстати, сенин коңсуң туурабы? Мырзадылдар шуну эгип, шудан алып жүрүшөт. Ал жакта суу жок да. Эми ал жактагыларга мен кандай кеңеш берерим? Биринчи 50 сантиметр эккенден кийин дагы мындагы коюп, кийин атайын коюп мындай. Дагы дополнительно мындагы көн чыксаңыздар болот. Чапкандын ордуна ошондо бул жер, а? Ооба. Мына кайра дагы уже чыккандан кийин кайра повторно дагы мынантип көмүп чыксаңыздар болот. Анткени сиз канчалык муну көп колсоңуз, жамыр жааганда өзүнө унумдуулукту алат дагы, кеч кургайт дагы, сиздин картошкаңыз суу менен камсыз болот. Дагы кайталайын, бул мульчирование деген метод. Муну балким мына биздин жогору жакта читала суураак жерде дагы ак босоголордо дагы бир атайын бир бар айтып көрсөтүп келейин деп жүрөм. Ошолор кылса дагы жакшы болсо керек. Анткени алар түндөсү ал жерде тез эле суу кирип келет да. Күндүзү бул кашектер ысып алса, бир топко чейин суугун жоготпой туруп, анан картошканын өсүшүнө дагы жардам берсе керек деп ойлойм да. Буну даже мен быйыл институтта чогуу окуган курсташтарым бар, Лейлекте, Баткенде. Ошолорго дагы жөнөттүм. Алар дагы быйыл кылып көрүшөт. Алардын результаты кандай болду? Көрө жатарбыз. Анткени кандай кылып көрсөттүм? Ошол картошканы эгип бардыгын видео аркылуу көрсөтүп, анан олорго жөнөттүм. Азыр менин курсташтарым ушул Баткенде, Лейлекте ушундай кылып эгип атышат. Эгерде кызыккандар болсо, менен суранса, телефондон сураса, подробно өзүнчө дагы айтып берем. Так, канат. Эми анал жерде дагы бир ошол картошканы мындай аз эккенде чыгарган жер бар, ушундай тез чыга турган жер бар, ошону көрсөтөлү, макулбу? Азыр дагы мен мындай ушу картошка эккенде тез чыккан жерге келдик. Канат ушул жерге, мен эккениме мынау картошкаларды 24-нде эккен болсом, мынаны 14 апрелде эккен. 14 апрелде эккен. Бuyagı 22 dedingizби? 24 апрель. Мыналар 24 Март. Мартта эгилген. А булар 14 апрелде эгилген. Көрдүңүз канча болгон? Анткени ошол эккенде 5 сантиметр койгон. 5 сантиметр койгон.
Dağı bir ayrılması bu жерде ушундай атайын bir эме кылып көрдüm, эксперимент катары болушу көрүп турасыздар. Өткөндө сиздерге көрсөттүм эле, бадыраңды эккенде жанагындай оюп туруп, тооктун кыгын таштаган. Ушул жерге дагы тооктун кыгы ташталган. Картошканы коюп, картошкадан экөөнүн ортосуна 10 сантиметр ылдыйраак кылып, мындай чекеси чыгып, колума көрүндү мынакей. Ошол 10 сантиметр уруктан картошка коюлгандан 10 сантиметр дагы төмөн кылып, бир чөмүчтөн тооктун кыгы ташталган. Балким ошолдон бу картошканын өсүүсүн карасаңыздар болот. Аябай жакшынакай өсүп турат. Ошол эми ошол тооктун кыгы картошкага кандай? Бул жерге атайын мындай күздө атайын жер даярдап, аны гумус тооктун кыгын арасына таштаган эмесмин. Жөн эле коюп туруп, жөнөкөй эле жерге ошол метод менен көрдүм. Негизгиси өсүшүндө чоң болот, кичине болушунда сөздүн анда эмес. Сөздүн бардыгы ошо картошканын даамдуулугунда, крахмалы көптүүлүгүндө. Быйыл ушул методду дагы көрдүм. Эми Кудай буйруса, күздө дагы канат менен сүйлөшүп, бул жактын картошкасы кандай болду? Бул жактыкы кандай болот? Именно мына метод менен эккен картошка кандай болот? Мульчирование деп эккен картошканын результаты кандай болот көрөбүз. Бирок бардыгына бир гана сорт картошка эгилген. Нокаттан келген картошка 35 сомдон алынып, эмеге былтыр буталыкка эгилген, быйыл мага келди мынакей. Эми урматтуу ишкерлер, урматтуу багбандар, урматтуу алайлык менин туугандарым, дагы бир сиздер менен бир аябай суранып кетер элем. Эч качан, эч кандай бизде ушунчалык мүмкүнчүлүк бар. Эч кандай химиялык азот, мочевина, карбамид, ушул сыяктуу жер семирткичтерди пайдаланбаңыздар. Бул базарга касыл жерге барыңыздар, ошко касыл жерге барыңыздар. Аердин картошкасы десең, бардык коркпой алайдын картошкасы деп айтышат. Анткени биздин картошканын ошондой престижный, ошондой кадыр баркы бар. Азот пайдаланбастан ошону сактап калайлы. Таза картошкабызды өндүрөлү. Өзүбүзгө деле неберелерибиз коркпой жеп, биз кандай борунда ташы бар, өпкөсүндө ташы бар, ол болбойбу, өпкөсүндө деген иши кылып ташы бар деген сөздү укпайбыз. Иши кылып биздин жеген картошкадан балдарыбыз эч качан страдать кылбасын, оорубасын. Таза картошка өндүрөлү. Канат болду, айна. Чоң рахмат сабактарыңызга.